Алла тарапты көздөй баратабыз. Андан келгенбиз, ага баратабыз. Демек, кайгырбагыла субханалла. Жашооңда кандай нерсе ошого разы бол. Кайсы нерсе берилген болсо ошого разы бололу тургандар, разы бололу машалла. Ушул турганыбызга, ушул отурганыбызга, мен ушул сүйлөп атканыма разымын. Алла Таала миң мерте разымын субханалла. Эмне үчүн десе, Алла Таала мага өзүнүн улуктугун айттырып койду. Пайгамбардын сүннөтүн айттырып койду. Силерге бир аз болсо сабак беришке мүмкүнчүлүк берип койду. Ертең Алланын алдына барганда, "Я Алла, мен сенин диниңди жеткиздим. Мен сенин өкүмүңдү айттым. Сенин улуктугуңду айттым. Сенин пайгамбарыңдын сүннөтүн жеткиздим, я Алла." деген сөздү субхана айтам деген ойдомун да каласа. Ошол эле нерсе бардыгыбызга Алла да ушул нерсени насип кылсын. Алла өз ичине кабыл кылсын баарыбызды. Өзүнүн динине, мечитке барып сажда кылышка мүмкүнчүлүк берип, Алла кабыл кылсын. Кандай бактысыз адамдар мечитке барып сажда кыла албагандар. Текеберленип, белине арматура байланып калгансып, тип-тик турган адамдарга өтө оор болот кыямат күнү. Алла бул дүйнөдө ийилтпедиби, эртең азап кылып тозокто ийилтет. Ошол себептен биз кандай сонун бакыт берди Аллах Таала. Сажда кылышка, мечитке барышка, мына эртең жума машалла. Жума намазга Кудай буйрса, ниет кылдырып койгондо да шүгүр айтышыбыз керек. Алла Таала өзүнүн динине кабыл кылып турупчу, анан кийин субханалла эртең күнү сүйүнүчтүү бир кабар берип, "Эй пендем, мен сенин разымын. Келем, мен бардык жакшылыктарын көр" деген сөздү иншалла баарыбыз Алла угушsun,